күндө биздин жаштардын арасында канча пайыз биздин жаштар ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Менде азыр так мүмкүнчүлүк чектелген жаштар боюнча жок экен. Кошумча маалымат берейин сиздерге. Азыр тактап туруп. Сайызбек Надырбек, сиздерде бар ушул боюнча маалымат? Уруксат берсеңиз биз аныктап туруп тактап берип коелу сизге. Өзүм берип жиберем сизге. Иш пландарыңыздарда. Кечиресиздер, анткени мына сонун кылып айттыңыздар. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга мындай жумуш ордорун түзүп беребиз деп. Канча санын билбей отурасыздар? Кантип түзүп бересиздер аны? Эгер алар жөнүндө маалымат билбей туруп. Мен кийинки суроом Ички иштер министрлигине. Ушул жогоруда айтылып кеткен 35 жашка чейинки жаштарыбыздын арасынан канча пайызы бүгүнкү күндө кылмыш жоопкерчилигине тартылган? Жана биздин канча жаштарыбыз бүгүнкү күндө жана кароосуз калып каттоодо отурат? Айбек Туратылович, бул статистиканы мен сизге кошумча берейин. Мен жаным албай келдим эле. Рахмат. Мындайда, урматтуу өкмөт өкүлдөрү, мындай баарыбыз мен сиздерге башында эле айттым да, ошон үчүн мына кооз сөздөр канткенде ишке ашат деп. Азыр биз эч кандай маалымат эч кимиңиздерде жок болсо эмнени талкуулап атабыз анда? Жөн эле келип туруп, бул жерден эки сөз жазып туруп, биздин жаштарыбыздын үмүтүн өчүргөнү келдикпи кайра? Мына жооңуздар, мына 3 суроо бердим, бирине да маалымат жок. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарыбыздын жумуш орундары менен камсыздоо боюнча кандай иш аракеттер берилди жана канча биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарыбыз мындай жумуш орундары менен камсыз болду? Ошону менен бирге миграцияда жүргөн биздин мигранттардын канча пайызыны биздин жаштар түзөт? Саламатсыңарбы? Эмгек рыногунда жумушсуздардын атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн эмгек рыногунун айрым кесиптерине жумушчу күчүнө болгон керектөөлөрүн эске алуу менен кесиптик окууга министрлик 21-жылы 3203 жаштар, башкача айтканда 42,6% урматтуу министрликтин өкүлчүлүгү, мындай суроону берип атканда маани берип уксаңыздар, мен сиздерден жалпысын сураганым жок. Именно ошол сиз айткан 42%-дын ичинен канча пайызыны биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар түзөт? Жок маалымат.